Кытайда коркунучтуу вирустан 213 адам өлдү. Ухан шаарында чыккан коронавирустан каза болгондордун саны 213 жетти. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Маалыматка караганда коронавирустун жаңы тиби менен ооругандардын саны 9776 жетип, анын ичинде 213 киши каза тапты. Белгилей кетсек, кечээ 30 январда күндүзү расмий маалымат боюнча көз жумгандар 170 болсо, элде жуктургандардын саны 7711 эле. Эми мынтип эле бир суткада 1982 вируска киши кабылып, 43 өлүм катталган. Мындан сырткары аталган вирус 18 өлкөгө тарап кетти. Аталган оору Кытай мамлекетинен Түштүк Корея, Япония, АКШ, Таиланд, Канада, Вьетнам, Сингапур, Непал, Франция, Австралия, Германия, Финляндия, Бириккен Араб Имараты, Шри-Ланка, Камбоджа жана Малайзия өлкөлөрүнө чейин жеткени маалым болду. Эске салсак, адам организмде буга чейин кездешпеген вирустан улам дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү коопсуздук чараларын күчөтүп жатышат. Кыргызстан Кытай менен каттамдар убактылуу токтотконун премьер-министр Мухамбет Калый Абылгазиев 27 январда өкмөттүк жыйында билдирген. Маалымат булак Назар Ньюс KG. Бабанов менен Мадмаров биригеби. Парламенттик шайлоо жакындаган сайын саясатчылар арасында интрига күч алууда. Айрым партиялар башка партиялар менен биригүү пландарынын үстүндө иштеп, лидерлер сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Учурда Түштүк аймагынан таасирдүү орун делеп турган саясатчы Адахан Мадмаров Бүтүн Кыргызстан партиясы менен парламенттик шайлоого аттанаарын билдирди. Ачыгын айтканда, Мадмаровдун партиясы 2010 жылдагы парламенттик шайлоодо, андан кийин 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо бир топ добушка ээ болгон. Айрым маалыматтар боюнча Бүтүн Кыргызстан партиясы Ата Мекен партиясынын ордуна жогорку кеңешке келмек экен. Бул жагы өзгөчө бир чоң саясат болуп кеткендир. Эми бул шайлоодо Мадмаров катуу ойлонуп, туура багытты тандабаса, баягы таз кейпине түшүп калышы ажайып эмес. Угушубузга караганда Өмүрбек Бабанов менен жолугушуу болот экен жакын арада. Мындан улам Бүтүн Кыргызстан менен Республика партиясы парламенттик шайлоого чогуу аттанып калышы мүмкүн экени талкууланууда. Жакында өкмөт отставкага кетип, Абылгазиев шайлоого аттанат. Премьер-министр Мухамбет Калый Абылгазиевдин тагдыры жакын арада чечилүүдөй болуп турат. Учурда курчуп кеткен саясий кырдаалды жөнгө салуу үчүн бийлик өкмөтү отставкага кетириши күтүлүүдө. Абылгазиев Кыргызстан партиясы менен күздөгү парламенттик шайлоого аттанып, бийликтин планы боюнча жогорку кеңештин төрагалыгын жетектейт. Албетте, эгер бийликтен түзгөн план ишке ашса, жаздан аман-эсен чыгышса. Маалымат булак Ачык Саясат плюс. Кытайдан келген кыргызстандык 9 студент ооруканага жаткырылганын Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Студенттердин 6-су Москва райондогу ооруканада жатса, 3-ü Сокулук районунун аймактык ооруканасында экендиги айтылды. Аларда оорунун белгилери байкалган жок, бирок өздөрү дарыгерлердин көзөмөлүндө болууну туура көрүштү. Абалдары канааттандыралык. 9 студенттин баары Хубейден эмес, башка провинциялардан келишти. Учурда Кыргызстанда вирус жуктуруп алган бир да учур катталган жок, дешти министрликтен. Жалпысынан Кытайдан Кыргызстанга 28-29 январ күндөрү 42 киши келген. Анын 24-ü кыргызстандык болсо, 18-и Кытайдын жарандары. 9 студенттен башка 33 киши жашаган жериндеги медициналык мекеменин кароосунда болот деп үйлөрүнө жиберилген. 29 январда министрлик дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун коронавирус жугузуп алышы мүмкүн деп шектелген бейтаптарга кам көрүү боюнча сунуштарды алган. Инструкция боюнча бейтаптарга жашаган жеринин медициналык кароо жүргүзүү чечилген. Ухан шаарынан келген бардык жарандар 9 күндүк инкубациялык мезгил бүткөнгө чейин ооруканага жатаары же аларга байкоо жүргүзүлөрү айтылды. Малика Жина, сиздин кызыңыз болуп төрөлгөнүнө өкүнөм. Ырчы Малика Жинанын атасы Шерматов Абдумалик Ишматов жергиликтүү гезиттердин бирине берген интервьюсунда Жина Ракулова кызы менен сүйлөштүрбөй жатканын жана өзүнүн фамилиясын өзгөртүп алганын айтып, чоң катачылык кетирген деген. Буга Малика Жина өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына кичинекей кезинде атасынын фамилиясынан баш тартып ыйлаганы тууралуу айтып, атасынын интервьюсуна жооп кылган пост жазган. Маалымат булак Назар Ньюс KG.
Ырчы Атабеков милицияга нааразы болуп президентке кайрылды. Таанымал ырчы Мирбек Атабеков анын апасы өз үйүндө каракталганы боюнча кылмыш ишин тергөөгө байланыштуу милицияга нааразычылыгын айтып чыкты. Бул тууралуу ырчы Супер KG сайтына интервью берген. Атабековдун айтымында милициянын шалакылыгынан улам кылмышка шектүү эркиндикке чыгып кеткен. Бизде чоң суроо бар, деди ал. Урдалган буюмдар ал баланын машинесинен табылып жатса, ал баланын күнөөсү жок болсо, анда ким ал жакка салды? Кылмышка ким жооп берет? Урдалган буюмдар табылып жатса, демек кылмыш ачылган. Бул жерде биз билбеген көп нерселер бар. Мен өкмөткө, президентке кайрылам. Сот системасынын милициядагы кайдыгерлер, кызматкерлерди тазалаш керек. Жашоо коркунучтуу болуп калды. Атабековдун айтымында кылмышка шектүү жаңы жыл алдында эркиндикке чыгып кеткен. Ырчы бийликке өзүнүн жеке иши үчүн эмес, мындай окуялар коомчулукта көп болуп жаткандыктан кайрылып жатканын айтууда. Мирбек Атабеков кылмышкерлер апасы менен карындашы курал менен коркутуп тоноп кетишкен эске салып, алар жазасыз калбашы керек деп эсептейт. Милиция бул боюнча комментарий берерин билдирди. 2019-жылдын 2-сентябрь күнү шаардык милиция Бишкектеги жеке менчик үйлөрдүн бирине карактоого кирген деп шек саналган жаран кармаганын билдирген. Анда милиция Каракол шаарынын 24 жаштагы БМ аттуу жаран кармалып, анын автоунаасынын ичинен далил буюмдар табылганын каралган. Шектүү адам кармалгандан кийин ырчы Мирбек Атабеков өзүнүн Инстаграмдагы жеке баракчасы аркылуу укук коргоо органдары менен соттордон бул фактыны калыс иликтеп аягына чыгарууну өтүнгөн. Милициянын маалыматына караганда 6 май күнү карактоо болгону тууралуу арызданып, Ады аттуу шаар тургуну кайрылган. Арызданын Гвардейский көчөсүндөгү үйүнө түнкү саат 1:45 чамаларында бет капчан, куралы бар кишилер кирип, күч колдонуп $60,000, 15,000 сомун жана алтын буюмдарын карактап кетишкени айтылган. Бул факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, 202 берени менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. 2019-жылдын 14 октябрында Жипаргүл Иманкулова аттуу жаран уруулукка шектүү катары кармалган. Баласы Медет Бейшеков 1,5 айдан бери күнөөсүз камакта отурганын айтып, өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылган. Анын айтымында бала милиция кызматкерлеринин кысымына кабылган. Маалымат Бак, Назар Ньюс KG. Аравандыктар картошка эгүүнү баштады. Быйылкы жылда жаздын эрте келишин байкаган дыйкандар жазгы талай иштерин баштап жиберишти. Бул тууралуу Араван райондук агрардык өнүктүрүү башкармасынын башчысы Мирза Барамов билдирди. 2020-жылдын 28 январь күнү Араван районуна караштуу Юсупов айыл аймагынын дыйканы Абдакимов 30 соттик аянттагы үлүш жерине жана анын тууганы Абдакимов 20 соттик жерге пленка астына эрте бышуучу картошканын үрөнүн отургузушкан. Ал эми ошол эле райондон Нурабад айыл өкмөтүндө 30 январь күнү 20 соттик жерге картошка отургузушкан. Ошентип Араван району боюнча үстүбүздөгү жылдын 30 январь күнүнө карата 70 гектар жерге картошка отургузушкан. Учурда райондо абанын күндүзгү температурасы 10 градус болуп, башка дыйкандар дагы жазгы талай иштери баштап жаткандыгы тууралуу айтылып жатат. Маалымат Бак, Параметр KG. Медициналык бет каптардын баасы Бишкекте мурда 3 сом 1 сом болгон болсо, бүгүнкү күндө 15 сомго чейин жогорулады. Учурдан пайдаланып дарыканалардан 100 миңдеген бет каптарды сатып алып, кайра кымбат баада саткан фактылар кездешет. Саламаттык сактоо министрлиги баанын жогорулашы негизсиз экенин айтып, бул боюнча атайын аракеттерди көрүп жатканын билдирет. Муну менен катар айрым дарыканаларда медициналык бет кап калбаганын айтышты. Мындан сырткары айрым маалымат каражаттары 500 миң бет кап сатып алып, кайра кымбат баада сатуу менен алектенген жаран тууралуу жазып чыгышты. Мындай факт катталганы Саламаттык сактоо министрлиги да ырастады. Аталган министрликтин алдындагы дары-дармек департаментинин маалымат катчысы Жылдыз Жумагулова баларды жогорулатпоо боюнча жүрүп жаткан аракеттер тууралуу төмөндөгүчө маалымат берди. 28 январда дары-дармек ташынгандар фармацевтикалык компаниялардын жетекчилери менен жолугушуу болуп өттү. Бет каптын баасын көтөрбө боюнча макулдаштык. Чындыгында элдин дүрбөлөңүнөн улам ортомчулар пайда көрүүгө аракет кылышууда. Мындан улам дарыканаларда бир кишиге 20дан ашык бет кап сатпоо боюнча сүйлөштүк. Ошондой эле Саламаттык сактоо министрлигинде штаб түзүлдү. Бул мурда ташылган Кытай, Орусия жана Казакстандан медициналык бет кап алып келүү токтотулгандыгына байланыштуу башка жолдорду табуу боюнча иш алып барып барат.
Азыркы учурда Туркия, Түштүк Корея жана Индиядан бет каптарды алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. 2020-жылдын 28 январында дарыканаларда 3,5 миллион бет кап бар экендиги айтылган болсо, 30 январда карата 1,5 миллион калган. Тагыраагы 2 күндүн ичинде 2 миллиондой медициналык бет кап сатылган. Ал эми Дары-дармик департаментинин капчыгында 18 миңден ашуун бет кап бар. Маалымат Булак, Марал.